الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. اللهم يسر لي ولا تعسر وتمم بالخير وبك استعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly ejesiндилер, бүгүн иншалла сиздер менен өтүүчү темабыз нафил ибадаттар, нафил намаз тууралуу болмокчу. Алгач нафил деген сөздүн аныктамасын айта турган болсок, нафил деген сөздүн сөздүк мааниси бул милдеттендирилгенден тышкары же болбосо ашыкча деген маанини билдирет экен. Башкача айтканда, Аллах субхана ва тааля бизге кайсыл ибадаттарды милдет кылып койгон болсо, ошол ибадаттардан тышкары аткарылган ибадаттын баары нафил ибадаттар болуп эсептелинет экен. Мисалы, Аллах субхана ва тааля бизге 5 мал намазды окууну фарз кылды. Эми ошол 5 мал намаздан тышкары окулган намаздын баары нафил намаздар болуп эсептелинет экен. Аллах субхана ва тааля бизге орозону Рамазан айында кармоого фарз кылды. Эми ошо Рамазан айынан тышкары кармала турган орозонун баары нафил орозо болуп эсептелинет экен. Аллах субхана ва тааля бизге ажылыкка барууну милдет кылды. Ошол ажылыктан тышкары аткарылган умра амалдары булар эмне? Нафил ибадат болуп эсептелинет экен. Аллах таала бизге зекет берүүнү фарз кылды. Ошол зекеттен тышкары берилген кайрымдуулуктар, садакалар булар нафил ибадат болуп эсептелинет экен. Айтургандай, кана жакшы амалдарды жасабайлы, зикир тартабызбы, Куран окуйбузбу, милдеттен тышкары болгон амалдын баары нафил ибадаттар болуп эсептелинет экен. Эми ушул нафил ибадат биздин жашообузда өтө чоң ролун ойногон ибадат болуп эсептелинет экен. Бул жашообузда биздин иштерибиздин ийгиликтүү болуусуна себеп болуучу ибадаттар болот экен. Акыретте болсо бизди тозоготунан сактай турган, бизди бейишке алып келе турган ибадаттардын бири болуп эсептелинет экен. Ага далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кереметтүү хадистеринин биринде айтат экен: Аллах субхана ва тааля өз пендесин суракка тартат. Бул кайсыл окуя байындалып жатат кыздар? Бул кыямат кайымда Аллах таала пенделерди суракка тартып жаткан учур баяндалып жатат. Аллах субхана ва тааля өзүнүн пендесин суракка тартат. Периштелеринен сурайт экен: барактагыла, барактаткыла, өзү жасаган жакшы иштерин өзүнө окут кыла экен. Көрдүңүздөрбү? Башкача айтканда, ар бир адамдын өзүнүн амал китеби болот. Ошол амал китебинен өзүнө окут кылат экен. Эгерде аз чыгып кала турган болсо, анын амалдары, Аллах таала сурайт экен: 5 убак намаздан тышкары дагы ибадаттар бар бекен? Аллах таала билүүчү зат, баарын билип турат, бирок баары бир деле периштесинен сурайт экен. Периште айтат экен: 5 убак намаздан тышкары анын тахаджуд намаздары бар экен, духаш, ишрок, тоба, истихара намаздары, башка нафил намаздар бар экен дегенде, Аллах субхана ва тааля айтат экен: анда кош кыла дейт. 5 убак намазына кошуп койгула дейт. Көрдүңүздөрбү? Себеби дегенде анын ибадаттары аз болуп аткан, жетишпей жаткан. Аллах таала кайсыл пендесин бейишке киргизүүнү каалаган болсо, анын ибадаттарын ошентип нафил ибадаттар менен толуктап коет экен. Андан кийин көрдүңүздөрбү, Аллах таала сурайт экен, анын зекетин сурайт экен. Эгерде зекет аз болуп калса, кайрымдуулугун сурайт экен, анын орозосун сурайт экен. Эгер орозосу аз болуп калса, анда ашыкча нафил орозолорун сурайт экен. Ошентип атып, Аллах таала биздин амал таразабызды оор кылып коет экен. Амал таразабызды толуктап коет экен. Көрдүңүздөрбү? Кандай чоң роль ойнойт экендигин нафил ибадаттар. Эми бүгүн сиздер менен иншалла нафил намаздар тууралуу өтмөкчүбүз. 4 нафил намаз тууралуу өтөбүз. Алардын бириси бул солатул хаджа, кажет намазы. Кажет намазы өзү 2 рекеттен гана турган намаз экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кереметтүү хадистеринин биринде айткан экен: эгерде силердин кимдир бирөөңөр Аллах субхана ва таалядан же болбосо башка бир адам баласынан бир кандай бир муктаждык, силерде бир кандай бир муктаждык бар болгон болсо, анда силер жакшылап дарата алып 2 рекет намаз окусун. Жакшылап дарата алып 2 рекет намаз окусун. 2 рекет намаз окуп бүткөндөн кийин Аллах субхана ва тааляга хамдтарды, мактоолорду, саналарды, алкыштарды айтсын. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды жолдосун. Пайгамбарыбызга, анын үй бүлөсүнө, табийиндерге пайгамбарыбызга салаваттарды жолдогон соң, анан өзүнүн муктаждыгын сурасын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөткөн экен. Демек, эгерде адам баласы кандай бир
адам баласынын кандай бир муктаждыгы бар болгон болсо, ал сөзсүз түрдө Аллах субханала тааляга кайрылыш керек экен. Ошол муктаждыгын чечип берүүсүн сурап Аллах таалага кайрылыш керек экен. Себеби Аллах таала ушунчалык улук зат, баардыгы Аллах тааланын каалоосу менен болот. Баардыгы Аллах тааланын буйругу менен гана болот. Эгерде Аллах таала каалабаса, бул дүйнөдө эч нерсе болбойт. Жада калса бир жалбырак башка бир жалбырактын үстүнө дагы түшпөйт. Баардыгы Аллах тааланын каалоосу менен. Эми ошол кудуреттин баары ошол заттын колунда болгон затка биз кайрылып, эмне кылат экенбиз? Ошол ишибиз ийгиликтүү болуусун, ошол ишибиз ийгиликтүү чечилүүсүн дуа кылып сурашыбыз керек экен. Анан иншаллах ошол нерсеге себептерин кыла турган болсок, аракеттерин жасай турган болсок, Аллах тааланын каалоосу менен ишибиз оңунан чыгып, ийгиликтүү болот экен иншаллах. Эми кажет намазын кандай окуйбуз кыздар? Кажет намазына кадимкидей жакшылап дарат алып келип, кыбылан жүздөнүп, ниет кылат экенбиз. Ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн 2 рекет хажет намазын окуганга. Кыбылан болгон ыйык тарапка, ыйык Каабага карап жүз койдум. Халисан лиллахи та'ала, Аллаху акбар деп колубузду кагып туруп намазыбызды окуйт экенбиз. Кадимкидей 2 рекет намаз окуйбуз, ичинде Фатиха сүрөсүн, Зам сүрөлөрүн кошобуз. Узунураак кылсаңыз да андан жакшы болот. Анан эмне намазыбызды аяктап салам бергенден кийин Аллах таалага дуа кылат экенбиз. Аллах таалага мактоо айтат экенбиз, пайгамбарыбызга салам салаваттарын жолдойт экенбиз. Анан эмне жана муктаждыгыбызды чечип берүүнү Аллах тааладан суранат экенбиз. Мынакей кыздар, бул хажет намазы ушундай таризде окулат экен. Эми кийинки намазыбыз бул соляту шүкүр. Бул шүкүр намазы. Адам баласы кандай бир жамандыктардан арылганда, же болбосо кандай бир жакшылыктар ага келгенде, кандай бир жетишкендиктерге жеткенде, башкача айтканда Аллах тааланын бир неаматтарына бөлөнгөндө, негизи ойлоп көрө турган болсок, Аллах таала бизди күнүгө ар кандай неаматтарга бөлүп койгон экен. Биздин бар болгонубуз, биздин токчулугубуз, молчулугубуз, биздин ден соолугубуз, айта турган болсок, көп неаматтар бар. Ошондой неаматтарга же болбосо кандай бир жакшы кабар келгенде, биз Аллах таалага шүкүр келтирүү максатында, рахмат айтуу максатында ушул 2 рекет шүкүр намазын окуйт экенбиз. Же болбосо шүкүр саждасын жасайт экенбиз. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болуп эсептелинет экен. Абу Бакр радиаллаху анху, Азирет Абу Бакр радиаллаху анху риваят кылган хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакшы кабар келгенде пайгамбарыбыз шүкүр намазын окучу экен. Же болбосо кээде шүкүр саждасын жазачы деп Абу Бакр радиаллаху анху бизге риваят кылган экен. Эми ошол шүкүр намазын кандай окуйбуз десек, жакшылап даратыбызды алып келет экенбиз да, кылган жүздөнүп, ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн 2 рекет шүкүр намазын окуганга деп ниетибизди кылып алып, 2 рекет намазыбызды окуйт экенбиз. 2 рекет намаз окуп бүткөн соң Аллах таалага алкыштарды айтып, пайгамбарыбызга саламда салаваттарды жолдоп, анан Аллах таалага рахматыбызды билдирет экенбиз. Ал эми шүкүр саждасы кандай кылынат десе, шүкүр саждасы дал эле тилават саждага окшош болот экен. Биз эмне кылабыз? Дарат алган абалда кыбланы жүздөнүп, Аллаху акбар деп айтып саждага кетет экенбиз. Бирок Аллаху акбар деп айтып атканда колубузду көтөрбөйбүз. Намазга көтөргөндөй кылып колубузду какпайбыз, жөн гана Аллаху акбар деп саждага кетебиз. Саждага барып, ошол жерден тасбихтерди айтабыз. Таксанда көбүрөөк тасбихтерди айтканга уруксат берилет. Субхана роббиял а'ла, субхана роббиял а'ла деп көп айтып, анан кайра Аллаху акбар деп туруп кетебиз. Кыямга тургандан кийин Аллах таалага кайрылып дуа кылабыз. Аллах таалага мактоо айтып, пайгамбарыбызга саламдарды жолдоп, анан Аллах таалага шүгүрчүлүгүбүздү, рахматыбызды билдирет экенбиз кыздар. Мына ушул шүгүр намазы болуп эсептелинет экен. Демек, Аллах таалага шүгүр келтирүү максатында биз шүгүр намазын тургузсак болот экен. Бул 2 рекет болушу мүмкүн, 2 рекеттен да ашыгыраак болушу мүмкүн. Жана бул хажет менен шүгүр намазынын өзүнүн убактысы болбойт. Качан биз бир нерсеге муктаж болгондо, качан биз Аллах таалага шүгүр айтууну каалаганда, ошол учурда намаз окуй берсек болот экен. Эми кыздар, кийинки намазыбыз бул чашке намаз тууралуу. Соляту духа, солятул ишрок. Духа жана ишрок намаздары. Буну биз кыргызча чашке намаздары деп коебуз. Себеби бул эртең менен күндүн башында гана окулуучу намаздар болгондуктан. Духа намазынын эң эле аз рекеттери бул 2 рекет болуп эсептелинет экен. Ал эми эң эле көбү бул 12 рекет болуп эсептелинет экен. Кээ бир риваяттарда эң эле азы 4 рекет деп келет экен. Биз кааласак 1 салам менен окусак болот экен, 4 рекетти кааласак 2 салам менен деле окуй берсек болот экен. Канча көбүрөөк окуй турган болсок, ошончолук өзүбүз үчүн фазилеттүүрөөк болуп эсептелинет экен кыздар. Эми бул намаздын убактысы тууралуу айта турган болсок, биз айттык,
шүкүр намазы менен кажет намаздын убактысы жок, бирок духа намаздын анын өзүнүн убактысы бар экен. Духанын жана ишрок намаздын. Духа намазы менен экөөнүн убактысы кайсыл десе, духа намаздын убактысы эртең менен күн чыгып көтөрүлгөндөн баштап күн огонго чейин. То есть бейшим намазы киргенге чейин убакыт. Күн көтөрүлдү, башталды, анан күн ооп кеткенде уже болду. Духа намазынын убактысы бүттү. Ал эми ишрок намазынын убактысы бул ошол күн көтөрүлгөндө болот экен. Күн көтөрүлүп, андан кийин окуй турган болсо, ал убакта духа намазы эле окулат. Ал эми күн көтөрүлгөндө бул ишрок намазынын убактысы экен. Ишрок деген сөздүн мааниси бул шурук дегенден келген.Шурук ошол күн көтөрүлүү деген маани туюлдат. Ошол малда окула турган намаздын аты ишрок болуп эсептелинет экен. Эми бул жерде суроо туулат экен, ишрок менен духа намазы экөө бир намазбы же эки башка намазбы? Экөө дайым жанаша келет го деп. Биздин кээ бирки алымдар айтат экен, бул эки намаз бир эле намаз. Болгону булардын убактысына жараша аттары өзгөрөт дейт. Мисалы, эртең менен күн көтөрүлгөндө окуй турган болсо, ишрок намазды окуйбуз. Күн көтөрүлүп бир аз өйдө чыга турган болсо, ысыгыраак болуп кала турган болсо, ал учурда уже духа намазды окуйбуз деп айтат экен. Ал эми кээ бирки алымдар айтат экен, жок, бул эки намаз, эки бөлөк намаз. Экөөнүн окуу убактысы да башка деп айтышат экен. Ал эми биздин ханафи алымдар айтат экен, биз бул эки намазды бир же болбосо бөлөк деп бөлбөйбүз. Эң негизгиси окуй турган болсок, иншаллах бизге эсеп болуп кете берет. Эң негизгиси бизге ошол деп биздин ханафи алымдарын алымдары айтат экен. Ханафи мазхабыбыздын алымдары ошентип айтат экен. Демек, ишрок намазы күн чыккандан кийин өйдө көтөрүлгөндө окулат экен. Ал эми духа намазы ошол күн чыккандан баштап күн ооп кеткенге чейинки убакытка чейин окула берет экен. Жана күн өйдө көтөрүлүп, ысык болгон малда духа намазынын убактысы болуп эсептелинет экен. Эми ушул духа намазынын фазилеттери тууралуу айта турган болсок, духа намазы өтө фазилеттүү намаз болуп эсептелинет экен. Бул духа намазы тууралуу көптөгөн хадистер келет экен. Мен сиздерге кээ бирин иншалла айтып бергенге аракет кыламын. Бул хадис Бурайда радиаллаху анхудан риваят кылган хадис экен. Бурайда радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканын, мындай айтканын уктум дейт экен. Ар бир адамда 360 муун бар. Эми ар бир муунга адам баласы садака берүүсү милдет болот экен. Садака берүүсү фарз болот экен. Элестетиңиздер, бизде 360 муун бар экен. Бизди иштете турган, ар бир денебизди мынтип жылдыра турган, кошо турган муундарыбыз. Ошол муундарыбызга биз милдеттүү түрдө садака беришибиз керек экен. Ошондо сахабалар таң калат экен. Я Расулуллах, аны ким кыла алат дейт. Ким көтөрө алат? Ойлоп көрсөк, 360 муунга садака берүү бул оңой иш эмес. Ошондо сахабалар ошентип, ким буну кыла алат? Ким буну көтөрө алат деп сураганда таң калып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен. Эшикте, мисалы, жерге бирөө түкүрүп кое турган болсо, ошону көмүп тазалап коюу, же болбосо жолдогу бир ызаны алып коюу садака болуп эсептелинет деп айтат экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок эгерде ошондой нерсе таппасаң, анда жана чашке убагындагы 2 рекет ошонун баардыгын камтып кетет дейт экен. Көрдүңүздөрбү? Эгерде биз жанагы садакаларды, жакшы амалдарды кыла албай кала турган болсок, анда эртең менен ушул чашке малында окуп койгон 2 рекет намазыбыз, 2 рекет духа намазыбыз ушунун баарын камтып кетет экен. Биз жанагы 360 муунубузга садака берген болуп эсептелинет экен. Биз көрдүңүздөрбү, кандай бизге жеңилдик. Бул хадисти Абу Дауд риваят кылган экен, имам Абу Дауд риваят кылган экен. Андан кийин дагы бир хадисте келет экен, аны Аннас радиаллаху анху риваят кылган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканын, кимде ким 12 рекет духа намаз окуй турган болсо, Аллах Таала бейишинен ал адамга алтындан болгон үй куруп берет экен. Көрдүңүздөрбү? Жөн эле үй эмес, алтындан болгон үй куруп берет экен. Кээ бирки хадистерде келет, мисалы, баамдат намазын 2 рекет сүннөтүн окусак, же болбосо 5-ге чейин 4 рекет сүннөт окула турган болсо, Аллах Таала ал адамга бейиштен үй куруп берет дейт. Жөн эле үй куруп берет деп келген хадистер бар. Ал эми бул жерде 12 рекет духа окуй турган болсок, Аллах Таала ал адамга бейиштен алтындан жазылган үй куруп берет экен. Караңыздарчы, кандай сыйлык, машалла. 12 рекет духа намаз окуп койгондугу үчүн эле биз акыретибизде өзүбүзгө алтындан болгон үй куруп коет экенбиз. Машалла. Бул хадисти гориб хадис деп коет экен. Гориб дегенден максат, бул хадисти ушул Аннас радиаллаху анху жалгыз өзү эле гана риваят кылган экен, кыздар.
Андан кийин дагы бир сонун кудси хадис бар экен. Кудси хадис бул Аллах Тааланын сөзү, бирок пайгамбарыбыз бизге хадис катары жеткирген. Азрити Абу Дарда жана Азрити Абу Зар радиаллаху анху экөө риваят кылган хадис экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси кудсиде айтканын. Аллах Таала айтты дейт: "Эй адам улу, күнүңдүн башында мен үчүн 4 рекет жыгылып койгонуң, күнүңдүн акырын өзүм кепилдигиме аламын" дейт Аллах Таала. Көрдүңүздөрбү? Күнүбүздүн башында 4 рекет Аллах расчылыгы үчүн намаз окуп кое турган болсок, духа намазын окуп кое турган болсок, күнүбүздүн калганын, күнүбүздүн аягын, ошол күнүбүздү ишибиздин ийгиликтүү болушун Аллах субханаху тааля өзүнүн колуна алат экен, өзүнүн кепилдигине алат экен. Аллах Таала бизге жетиштүү болот экен. Кифая дейт, Аллах Таала бизге жетиштүү болот. Демек, эгерде биз күнүбүз ийгиликтүү өтөсүн кааласак, мисалы биз экзаменге баратсак, ошол экзаменибиз ийгиликтүү өтөсүн кааласак, кандай бир иштерибиз бар болсо, бизнесибиз бар болсо, соодабыз бар болсо, ошол соода ийгиликтүү өтөсүн кааласак, же болбосо мисалы уй сатып алсам, ошол уюм сүттүү болсун деп кааласам, үйүмдү сатып атсам, ошол үйүм майлуу болсун деп кааласам, мисалы ошондой эле күнүмкү ибадаттарым кабыл болсун, намаздарым кабыл болсун деп тилек кыла турган болсом, анда мен эмне кылышым керек экен? Мен эртең менен туруп Аллах расчылыгы үчүн 4 рекет духа намазын окуп, ошону калтырбашым керек экен. Ошондо эмне? Мен ишим оңолот экен. Көп адамдар сурайт, кантип ишибиз оңолот, кантип ишибиз оңолот? Мынакей, Аллах Таала үчүн эртең менен 4 рекет намаз окуп кое турган болсок, Аллах Таала биздин ишибиздин баарын оңдогонго кепилдик берип атат. Көрүңүздөр, кандай чоң фазилеттер. Бул хадисте кыздар имам Тирмизи риваят кылган хадис экен. Мынакей кыздар, Аллахым баарыбызды ушул хадистерге амал кылуучулардан кылган болсун, Аллах Таала баарыбыздын иштерибизге ийгилик бере турган болсун иншаллах. Аллахумма иннака афувун каримун тухиббул афва фа'фу анни бирахматика я архамар рахимин. Ушун мен салак аяктады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.